Салам радиосунда жаңылыктар. Жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырган мен Бекбол Бакыт уулу. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Ак үй куруучу компанияга мамлекет 16 гектар жер алмашууда. Сак болуңуз, жасалма доллар тарап жатат. Лейликте мал уурдаган кылмыштуу топ аныкталды. Ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Президенттин администрациясынын жаңы имаратынын курулушун Атамекендик ТС Групп компаниясы жүргүзөт. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта Ак үйдүн курулушуна алмаштырыла турган 16 гектар жерге шаардын азыркы планына интеграцияланган, өнүккөн инфраструктурасы бар заманбап көп функционалдуу комплекс курулаары айтылат. Эгер 16 гектар жердин баасы административдик имараттын иш жүзүндөгү наркынан ашып кетсе, курулуш компаниясы башка зарыл объектилерди куруу боюнча кошумча кызматтарды көрсөтөт, деп белгиленет маалыматта. Белгилей кетсек, 15 апрелде Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын Бишкек шаарындагы жаңы имаратынын курулушуна капсула салынган. Кыргызстандын валюта рыногунда АКШ долларынын жасалма банкнотторун табуу фактылары көбөйүп жаткандыгына байланыштуу Улуттук банк калкты валюта алмаштыруу операцияларын жүргүзүүдө этият болууга чакырат. Чет өлкө валютасынын аныктыгын тастыктоо үчүн коммерциялык банктардын жана алмашуу бюролорунун кызматкерлеринен анын валюталык детектордон текшерүүнү талап кылуу зарыл. Валюта алмаштыруу жайларына барганда Улуттук банктын лицензиясынын бар экендигине көңүл буруу керек. Лицензия жана алмашуу бюросунун каттоодон өткөндүгү тууралуу катынын түп нускасы көрүнүү жерге илинүү тийиш. Чет өлкө валютасынын шектүү банкнотторуна экспертиза мамлекеттик соттук эксперттик кызмат тарабынан жүргүзүлөт. Ошондой эле чет өлкө валютасынын шектүү банкнотторун сатууга да жол берилбей тургандыгын эскертилет. Анткени жасалма банкнотторду даярдоо гана эмес, жайылтууда кылмыш болуп эсептелет. Лейлек районунун Кулунду айылынын 30 жаштагы тургуну эки баш уюн торпогу менен ээн талаага байлап койгон жеринен белгисиз адамдар тарабынан уурдалгандыгын, жалпысынан ага 155 000 сомдук зыян келтиргендигин билдирип, 13 апрель күнү арыз менен милицияга кайрылган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Лейлек районунун Интернационал айылынын 31 жаштагы тургуну жана Кадамжай районунун Алга айылынын 20 жаштагы тургуну аныкталып кармалды. Бул эки жаран мындан сырткары дагы 5 мал уурулук фактысына байланышы бар экени Кадамжай районунун Актурпак айыл аймагынын 28 жаштагы тургуну алардын кылмыштуу шерги экендиги аныкталды. Кылмышка шектүүлөр убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери уланууда. Сиздерди мен Бекбол Бакыт уулу жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырдым. Жаңылыктан артта калбаш үчүн Салам Медиа YouTube каналыбызга катталып коюңуздар.